Эгерде чек арабыз тынч болсо, бекем болсо, күчтүү болсо, анда биздин элибиз, жалпы элибиз тынч уктайт. Эгерде чек арабызда күчүбүз жок болсо, сиздердин техникалык базаңар начар болсо, анда тынч уктаган мамлекет, стабилдүү мамлекет деп бизде айтканга болбойт негизи. Ар бир мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу чек арадан башталат. Мына сиздерден башталат. Былтыр эч нерсеңер жоктугуна карабай, бирок ушундай кагылышуу болгондо, ушу жалгыз ушу бир колуңардагы автомат менен болсо дагы, бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн биз мамлекетибизди толук баягындай бүтүндүгүн сактап кала алдык да. Ошол мезгилден баштап мына биз көңүл буруп, ар бир техникаңарды, военный техникалардын баарын ревизиялап чыктык. Муну менен биз кандайдыр бир конфликтке даярдык эмес. Бул биздин коопсуздугубузду өзүбүздүн, мамлекетибиздин коопсуздугун сактап турууга жөн гана даярдык. Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден, же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. И мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жообун катуу беребиз. Мына ошон үчүн бардык чек арачылар деле эмес, Коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук кызматын жана ички иштер министрлигинин бардыгынын техникалык базалык жагын чыңдадык. Ошондуктан мына дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 30 жыл ушунчалык кыйынчылыкта кызмат кылып келдиңиздер. Акыркы бир жылда дагы биз болгон күч аракетибизди жумшадык. Сиздерди улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуп бергенден кийин эмгек акыңыздар көбөйүп, жакшы болуп калды. Муну дагы билебиз. Кудай буюрса, эмдиги жылы дагы көтөрүп бергенге аракет кылабыз. Кыскасы, жашоо тиргилигиңерге жете тургандай эмгек акы менен камсыз кылганга мамлекет толук мойнубузга алабыз. Калган мамлекеттин коопсуздугун кайтарып, элибиздин бейпилдигин сактап, тынчтыгын сактап туруш бул сиздердин милдетиңиздер.